каныбыз коюлуп ошо табиятка жетип калдык. Ошон үчүн мен каалайт элем, баланын балалыгынан айырбайлы. Балага илим билимди берели. Алганга азыр онлайн деген бар, интернет деген бар, монун мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы мугалим тандап берели. И мыйзамда да жазылган, конституциябызда көрсөтүлөт. Билим берүү процесси, жалпы орто билим берүү процесси мугалим, билим берүү мекемелер, тийиштүү орган, жергиликтүү бийлик өзгөчө ата-эне менен чыгышат дейт. Лучше аны кымбат мектепке берип коюп, болсо жакшы. Болбосо өзүбүз күнү түнү иштеп, келбей калып, Россиялап кетип, түнү менен иштеп, ал иштен чарчап, урушуп келгенде, иштен келгенде чарчадыңбы деп кучактаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбосо. Же болбосо ушул жерден дагы күчтүү билим алсын деп жаткырып койсок, кечкурун биз менен жакшы жат деп кучакташып жатпаса, ушул билимден жашоосунда канчалык пайдасы бар экен? Ушуларды көрүп атканда кээде ушундай өтө эле болсо жакшы, билим сонун нерсе. Бирок турмуштан алаксытып алган учурубузда Токтогул кайсы гимназияда окуду экен, Ырыспай кайсы консерваторияны бүттү эле, Кетбука кайсы гимназияда окуду эле деген ой келет да. Алар турмуштун, коомдун, элдик педагогиканын, ата-эненин окумуш тарбиясынын элегинен өткөргөн жана көркөм ой жүгүртүүнүн элегинен өткөрүүнү биле алган, эмоциянын негизинде тарбияланган балдар эмес беле? Ошолордон кийин чыккан эле. Ошондуктан болсо жакшы, окутпаңыздар дебейм. Эки тилде эркин сүйлөсүн, үчүнчүсүн түшүнчө орусун, бирок тарбия, турмушка айкалыштыруу жана эненин ордун суроо, маектешүү, эмоциясын суроо, басса турсага вербалдык өзүнүн аракети менен көрсөтүү, кучактоо, сүйүү берүү, кээде жазалоо, көзөмөлдөө функциясын эч ким алып койгон жок. Өзүбүз деле калды. Заман бап болобузбу, Марста барып жашап атабызбы, ошол эле. Машалла, өтө сонун жооп бердиңиз. Азыр ойлонуп көрсөм, дагы да бир ой келет. Эмне үчүн илгери бизде баатырлар көп болгон? Эмне үчүн эл коргогон ушундай мыкты мырзалар көп болгон? Айымдарыбыз ушунчалык күчтүү болгон анткени дегенде азыр ойлонуп көрсөк, ошондолордун ата-энеси ошончалык күчтүү болгон да, арстаным, падышам деген сыяктуу сонун сөздөр менен. Бүгүнкү күндө күчүм деп отуруп, балдарды күчүк кылып атабыз. Мышыгым деп отуруп, мышык кылып атабыз. Ушул маселеде да токтолуп кетсеңиз, ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз жакшы болот. Бул эми сөз маданияты. Нуркыз Кадырбек кызы дегенде кайбир журналист элестетиши мүмкүн, кайбири адабиятта илимди изилдеп жүргөн адам, кайбири саясатчыны элестейт, кайбири публикалык мотиваторду элестетиши мүмкүн. Мен үчүн Нуркыз Кадырбек кызы сүйлөшүү маданияты боюнча